Сөз Алишер Абибилаевичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу Алмазбек Акымжанович, мен бүгүнкү көтөрөйүн көйгөйлүү маселе Кара Суу районундагы салынып жаткан мектептер боюнча. Алды 5 жыл, 6 жыл болду башталганына. 2017 жылдан бери 4-5 мектеп башталган, бирок бир да ремонт болбой келген. Жакшы, быйылкы жылы бир аз көңүл бурулуп, ар бирине 5 миллион сомдон акча бөлүнгөн. Аларды атап кетсем, ошол эле 30 адыр айыл өкмөтүнө караштуу Жаңгызыл Суу айылындагы Октябрдын 70 жылдыгы мектеби, 30 адыр айыл өкмөтүндө Карадөбө айылындагы Мамасалы Тешебаев атындагы мектеп, Жаңарык айыл өкмөтүндөгү Ташарык айылында Каныбек Абдылдаев орто мектеби, Сары Колот айыл өкмөтүндө Курбанкара айылындагы Насирдин Исанов атындагы мектеп, Жоош айыл өкмөтүнө караштуу Зарбалик айылындагы Зарбалик орто мектеби 5 миллион сомдон акча бөлүнгөн, бирок эми чоң мектепке 5 миллион сомдон эч нерсе болбойт экен. Азыркы күндө бир аз баштап туруп эле туруп калды. Мен буга чейин Госстройдун жетекчиси менен чогуу биргеликте барып, ал киши жок дегенде үстүн жаап, могу кышка чейин бир кыйла иштерди жылдырабыз деди эле, 5 миллион сомдон акча которулган боюнча токтоп калды. Ошондо бир көзөмөлгө алып койсоңуз, бир аз алдыга жылдырсак, этап мененчи 5 миллион сом акча эч нерсе болбойт экен. Биздин подрядчиктер дагы нааразычылыктарын билдирип, азыркы күнгө чейин мага кат жолдоп атышат.